Аллах Таала туткан орозолорду, намаздарды кабыл кылган болсун. Биринчиден кыскача жарыябыз. Алхамдулилlah, дуаңыздардын берекети менен тагдырыбыз бар экен. Эртең иншалла 13 май эртең менен саат 6:45-те кыскача баяндамалар башталат. Ал эми 7:15-те намаз окулат, айт намазы, ороз айт намазы окулат. 6:30-дарга чейин Кудайым буйруса намаз болот, ошо менен тарап кетебиз. Бирок болгон сураныч убактан кечикпей келели, себеби билесиздер айт намазга азан айтылбайт, анын каматы жок болот, дароо эле намаз башталып кетет. Ошондой эле айт намаз өмүрдө бир окула турган намаз, анын орун басары жок. Кечигип келип кала турган болсо 100 адам болсо деле бирок өзүнчө жамаат болуп окуганга уруксат жок. Бир жамаат менен мечитте бир жамаат окуйт, болду, ар бир мечитте бирден эле жамаат окулат. Ошого иншалла кечикпестен эртең саат 7:15-те намаз башталат. 6:45-тен мечит ачылып, баяндамалар башталып, амалдар иншалла башталат. Ошону башкаларга да жеткирип коелу. Завтра, иншалла, в 6:45 начнется баян до 7:15. 7:15 уже, иншалла, будет устраиваться намаз, айт намаз. Вы знаете, что касательно айт намаза, там азана нету, камата нету. Из этого, иншалла, просьба убедительная, чтобы без опоздания пришли, потому что айт намаз читается только один раз в году, и казан для айт намаза тоже нету. То есть, если опоздали, хоть и джамат соберется, но айт намаз читать не разрешается. В одной мечети только читает один джамат с имамом. Айтқа байланыштуу бир аз адептерди өтүп коелу. Айтта эмне кылыш керек? Намазда кандай келебиз? Алдын ала илимин билип алсак, ошого жараша эртең амал кылып келебиз иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Курбан айт жана ороз айтка байланыштуу адептер. Биринчиден ороза айтты жана курбан айтты. Ороз айт билесиздер. Ороз айт дегени пайгамбар алейхиссалам айткан суму ли руятихи ва афтиру ли руятихи. Рамазан айыны көргөндө орозону кармагыла, ошо себептен жана ошо айды көрүп туруп оз ачкыла. Яны айдын жаңырганын көрүп туруп оз бекитебиз, айдын жаңырганын көрүп туруп оз ачабыз. Кече билесиздер, кече ай көрүнгөн жок. Бул дегени 29 болчу. Же 29дан бүтөт ай, же 30дан болот да. 31 жок. Ай жаңырганда 31 өтпөйт. Демек кече ай көрүнбөдү, бүгүн анда 30 болуп толукталат да, эртең бул бир чечим менен бул айт күнү болуп эсептелет. Бүгүн демек акыркы орозону кармайбыз, кече болсо акыркы таравихти окудук, Аллахым кабыл кылган болсун. Демек ошол орозонун жана курбан айттын түндөрүндө ибадат менен өткөрүү биринчи адеби болуп саналат. Демек бүгүнкү түндү ибадат менен өткөрө турган болсок, кадыр кечесин тусабыз го, уктабастан башка кылбастан. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман ахья лайлатал иди ва лайлатан нисфи мин ша'бана лам ямут қалбуху яума тамутул кулуб." Кимде ким эгерде айттын түндөсүн жана Шабан айынын 15-нин, ортоңку Шабан айынын ортоңку түндөсүнү эгерде амал менен, ибадат менен тирилте турган болсо, ошол түнү уктабастан Аллага ибадат кылуу менен алектенсе, анда адамдардын жүрөктөрү өлүп калган күнү анын жүрөгү өлбөйт дейт. Жүрөгү тирүү болот дейт. Ача айтканда, Аллах Таала тараптан өзгөчө бир иман, ошол имандын бекемдүүлүгү, имандын парасаты Кудайым буйруса берилет экен. Мына ушул түндө сиз менен биз ибадат менен өткөрө турган болсок. Ибн Мусайяб рахимахуллах айтат: "Ас-сиваку фи яумил иди сунна." Мусаннаф Абдуразакта келет: "Айт күнүндө мисвакты колдонуу өзгөчө бир сүннөт болуп саналат" дейт. Демек эртең айт намазга келерден мурун дараталарда мисвакты колдонсок, айтка бул өзгөчө бир сүннөт болуп эсептелет экен. Үчүнчү адеби гусул карна жуунуп алуу, гусул алуу толугу менен. Имам Нафи рахимахуллах айткан: "Кана ибн Умара яғтасилу яумал фитри қабла ай яғду валил мусалла Муатта Малик." Имам Малик рахматаллахи Муатта деген китебинде келет: Азирети Умар ибн Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума ороза айт күндөсү намаз окула турган жайга келүүдөн чыгуудан мурун жуунуп алат эле, толук гусул алат болчу дейт. Демек гусул алып алыш керек экенбиз, сүннөт болот экен. Андан кийин Жамуул Васаил деген китепте келет: "Сумма тибу ятааккад лирриджал фи нахви яумил жумаати вал иди." Миск колдонуу, атыр колдонуу
эркектерге өзгөчө бекем сүннөт болуп саналат жума жана айт күндөрүндө. Демек аялдар колдонсо деле сүннөт, бирок эркектерге өзгөчө сүннөт экен. Жамаатка келерден мурун айт, орозо айт, курбан айт, жума күндөрүндө мисвак колдонуп, атыр колдонуп келсек, бул өзүнчө бир сүннөт экен. Ошондой эле имам Нафи рахматуллахи алейхи айтат: "Кана ибн Умара ялбасу ахсана thiyabиhi fil идайни." Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma эки айт намазда, орозо жана курбан айт намазда кийиминин эң жакшысын киетеледи. Колдон келсе жаңы кийим, жок болсо анда кийимдердин эң жакшысын, аны деле тазалап, жууп, анан кийин киймей. Шариатка ылайыктуу, Пайгамбар алейхиссалам ак түстү өзгөчө жакшы көргөн, майрам учурларда кенен дене мүчөнү тосо турган, жакшынакай кийим кийип келиш деле айттын өзүнчө бир адеби болуп саналат. Жана ийден ки намаз се пехле кои нафил намаз на парна. Эки айт, орозо жана курбан айттан мурун эч бир нафил намаз окубоо. Намаз окулганга чейин, парз намаздан кийин нафил намаз окубай турсак, бул деле сүннөткө ылайыктуу болуп саналат. Абу Саид Худри радıyallahu anhu айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ла юсалли qabla al-Eid shay'a." Ibn Majah rivayatında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ayet namazdan murun hiçbir nerseni okubaçı deydi. Demek nafil başka namaz, işrak, okubaçı, ayet namaz, anan ayettan keyin anan kalgan nafil namazlarda okusak ruhsat eken. Okup alsa ne olatsa aram emes, birok sünnetke layık kılam deseniz, anda ayet namazından keyin okusak жақсы болады. Keyinki adebi idgah jane se pehle sadaka-i fitr ka ada karna. Namaz okuluçu jayga barganга чейин sadaka-i fitrdi, fitr sadakasın berip koyu. Demek bugün Kudayım buyursa berip koysak жақсы eкен. Sadaka-i fitrdi aldın ala berip koygan жақсы eкен. Bilesizler buğdaydan bolsa 40 som, undan bere turgan bolsa 56 som, arpadan berem dese 64 som, kurmadan berem dese 512, meyizden berem dese 640 som. Bu sadaka-i fitr emne üçün berilgen? Sizdin orozoңuzдағы tilingizge jana dene мүчөңүзгө байланыштуу канча туура эмес кемчилик кетирип койгон болсоңуз ошонун тазалануусу. Жана таамата лил масакин, Пайгамбар алейхиссалам айтат, жана sadaka-i fitr колундагы жок, бечара, байкуш, кембагал адамдарга тамак аш болсун аларга дейт. Белесеңиз 40 сом берип койсок азыр эмне болот да азыркы биздин учурдачы. Ошондон аларга деле айт болсун, аларга деле жакшы болот, 40 сомдон берсеңиз болот. Бирок колдон келе турган болсо көбүрөөк эле берип коелу да. Ошол кошунабызга берип атабызбы, туугандарыбызга берип атабызбы, досубузга берип жатабызбы, көбүрөөк эле берип коелу. Мына 512 сомдон берсе болот экен курманыкы, 640 сомдон берсе болот экен мейиздики. Бул эң аз деген сөз да. Андан көп кылсаңыз, машалла, эселетип Алланын алдынан ала бересиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсы нерселерден берсе болот. Элдин деңгээли ар кандай болот. Бирок өзү амал кылган мейизге эң кымбатын амал кылган. Өзү мейизден берген. Ошондо колдон келишче иншалла көбүрөөк эле бергендин аракетин кылалы. Eid al-Fitr में ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज खाना. Ороза айт учурда намаз окуй турган жайга чыкканга чейин жақсы бир даамдуу, таттуу нерселерди, шириндиктерди жеп алуу бул деле сүннөт болуп саналат. Hazreti Burayda radıyallahu anh aytat: "Kana Nabi sallallahu aleyhi ve sellem la yakhruju yawmal fitri hatta yat'am ve la yat'am yawmal adha hatta yusalliya." Rawahu Tirmizi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Oroza ayt günündө tamaktanmayınca namazga çıkpayt эле, Kurban ayt günündө namaz okumayınca tamaktanbayt эле. Demek kurma sünnet bol eseptelet. Erten Kudayım borsa bir kurmanı jep alıp turup, anan keyin namazga kelsek. Özü Eidul Fitr dep koyat da. Fitr degen ooz açуу degen söz. Ooz açkandын майрамы. Eid degeni майрам деп которулат, бирок сөзмө-сөз которулмосо кайтып келүүчү. Эмне үчүн Eid кайтып келүүчү деп аталган десе, жыл сайын кайра кайтып келет. Же экинчи мааниси, ушул күндө Аллах Таала өзүнүн пенделерине кайтат. Günölөрүн кечирип, мээрими менен, белеги менен Аллах Тааланын кайтуусу болот пендегечи. Ooz açуу. Demek эртең ooz açып алып туруп келсек сүннөт экен. Үйдөн курманы жеп алып туруп, бисмилла деп, анан кийин намазга келе турган болсок сүннөткө ылайыктуу келген болобуз. 9-нчы адеби Eidul Adha में कुर्बानी से पहले कुछ ना खाना.
Курбан айтта боло турган болсо, азыр эле айтып кеттик, курбан айтта анда курбанчылык намаздан мурун анда эчтеке жебестен намаздан кийин тамактануу жана ошондой эле курбандыктын өзүнөн ооз тийүү бул мустахаб болуп саналат. Ийденки намаз келие идгах жана эки айт намаз окуш үчүн атайын намаз окуй турган аянтка баруу. Эми азыр быйыл шартка байланыштуу мечиттерде окулат. Жада калса кичинекейирээк жерлер болсо намазкана аттуу, бирок ал жерде жума башка окулуп аткан болсо, ал жерлерде деле окулат. Бирок аянтка жалпы элде чогулганга уруксат болгон жок. Жана колдон келишинче эртерээк намаз окулуучу жайга келүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна аввала ма набдау бихи яумана хада ан нусаллия." Албетте бул күнүбүздөгү баштай турган нерсебиздин эң биринчиси бул намаз окуубуз болот деди. Яни биринчи эле колдон келиши намазга келип, намаз күтүш керек экенбиз да. Намаз окуйбуз деди. Сумма наржа линанхар. Анан биз кайтып анан курбандык кылабыз деди. Курбан айт боюнча айтат да, ораза айт, курбан айттын өкүмдөрү бирдей көп нерседечи. Анан барып туруп анан биз курбандык чалабыз деди. Фаман фаала залика факат асаба суннатана. Ким ушундай кылган болсо, анда биздин сүннөтүбүзгө, биздин жолубузга, шариятыбызга ылайыктуу кылды деп пайгамбарыбыз айтты. Ошондо демек биринчи амалыбыз эртең эмне экен? Курма жеп, жуунуп, тазаланып алып, мистерди колдонуп, жакшы кийимибизди кийип туруп, намазга эртерээк келгендин аракетин кылат экенбиз. Эскертүү, жаш балдардын деле айт намазга келүүсү дурус дейт. Азирети Ибн Аббас радиаллаху анхума суралганда, сиз пайгамбарыбыз алейхиссалам менен биргеликте айт намаздарда катышкансызбы десе, ал айтты ооба деп айтты, Бухари риваяты. Яни Азирети Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн көз жумганда балакатка жете элек бала болчу. Жаш жигит эле, жаш бала болчу. Демек балакатка жете элек балдар деле айт намазга келип катышса болот экен. Бирок му азыркы учурдагы пандемияга байланыштуу жаш балдар, өтө улгайып калган, ооруп калган адамдар келбей турса жакшыраак болот. Жана айт намаз үчүн такбирлерди үнүнү купуя кылып акырын айтуу, курбан айтта болсо сыртынан чыгарып айтуу. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, валиллахил хамд деген такбираты ташрих дейбиз, такбир бар го. Ошону айтыш керек. Эртең колдон келишинче ушу такбирди көп айтыш керек. Эң жакшы айт кимдики? Ким көп такбир айткан болсо. Колдон келиш ушу такбирди көп айтыш керек. Бирок ораза айт менен курбан айттын айырмасы канчалык? Ораза айтта буну акырын айтып келебиз, кыйкырып айтып келбейбиз. Курбан айтта сырттан чыгарып айтып келебиз. Намазга сырттан чыгарып айтып келебиз. Кийинки адеби, кайтып бара жатканда келген жолунан башка жолго салып алсын. Билесиздер, бул деле сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айт күнү болгондо халафат тарика, жолду алмаштырат болчу дейт Бухари риваятында. Яни кайсы жол менен келсеңиз, ошо жол менен кайтпай башка жол менен кайтып баруу, бул деле айт намаздын сүннөтү болуп саналат экен. Ошондой эле айтып кетүүчү нерсе, азыр мисалы арапалык деген нерселерге де WhatsApp'тан келип калып атат, башка эл арасында тарап атат. Арапалык деген нерсе ислам динин карай турган болсок, бир күндө Арафа деп коет. Арафа күнү деп коюлат. Жердин аты деле бар, Арафа өрөөнү бар. Ошондой эле күндү деле Арафа күнү дейт. Бул качан? Зулхиджанын 9-унда Арафа күнү болот. Зулхиджанын 9-у дегени курбан айттан бир күн мурунку. Ажылар бар, ошакта Арафада турат. Анан эртеси күнү курбандык чалышат, таш атып, чачкырышып курбандык кылышыпчы. Бул ошо күндө Арафа күнү деп айтылат. Ошол күнкү орозо туурасында пайгамбарыбыз алейхиссалам суралганда пайгамбарыбыз айткан, өтүп кеткен келерки жыл 2 жылдын күнөөсүн кечирет деген. Арафа күндүн орозосу 2 жылдын күнөөсүнү кечирет деген. Ошол күндө ажыга баргандар орозо кармабайт, алар дуа өзүнүн амалы бар. Ажыда эмес, башка мамлекетте жүргөн адамдар, мусулмандарга исламдын көрсөтмөсү ошол күнкү орозо, сүннөт орозо болот. Кармасаңыз 2 жылдык күнөөңүз кечирилет. Андан башка Арапа деген күн жок исламда. Орозо айттан бир күн мурунку күндө арапалык күн деп алып, же болбосо Рамазан келерден мурун Шаабандын эң акыркы күнүнө ошо күнкү Арапа деп, анан ошого байланыштуу өзгөчө тамак болуш керек, токоч болуш керек, аны таркатыш керек, ушул динден дей турган болсо, бул бидаат, бул туура эмес ишеним, ширктен кийинки эле болгон күнөө болчу. Андан сактаныш керек, андай кылбаш керек. Ислам динибизден өзүнүн ар бир нерсенин чеги бар, көрсөтмөсү бар. Тыйган эмес, эң таза жашоону көрсөткөн, бирок чеги менен көрсөткөн. Кайсыл учурда эмне кылыш керек?
Ошондой эле орозо айтты эртерээк кечиктирип, курбан айтты эртерээк окуу деле сүннөт экен. Орозо айттын убактысына бир аз убакыт качан? Убактысы күн найза бою көтөрүлгөндөн кийин чак түшкө чейин окуш керек да. Ошону орозо айтты эртерээк окуп, кечирээк окуп, курбан айтты эртерээк окуп, себеби баары курбандык кылыш керек, башка кылыш керек. Бул деле сүннөт амал дейт. Кийинки адеби орозо айтка, курбан айт намаздарына азан жана икамат айтылбайт. Hazreti Jabir bin Abdullah radıyallahu anhum aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orozо жана курбан айттарынын намазына азан айтпачу дейт. Бухари риваяты. Демек, азан, икамат айтылбайт экен. Намаздын окулуу тартибини билебиз, Кадимки деле 2 рекет нафил намазда эле окуйбуз, башкаларга деле айталы, даярданып келишсин, өмүрдө бир жолу окуйбуз, ошондо эле туура эмес окубайлы. 2 рекет нафил намаз деп ниет кылабыз, айт намазын окушка ниет кылдым, ушул имамга уюдум. Анда болгону такбирлер, ашыкча такбирлер кошулуп калат, 6 такбир. Уюп туруп эле Аллаху акбар деп туруп имамга уюп коебуз. Уюгандан субханакаллахумма бихамдик ва табаракасмук ва таала жаддук ва ла илаха гайрук деген сана дуасын окуйбуз. Андан кийин аузу бисмилла фатиха замсура окулуш керек. Биз ошо сананы окугандан кийин не кылабыз? 3 такбир ошо жерге кошулуп калат. 3 такбир. Аллаху акбар колду көтөрөбүз. Аллаху колду көтөргөндө ушул баягы кулактын жумшак тарабы, желке тараптарга мындай кылып туруп колду көтөрөбүз. Аллаху акбар колду байлабайбыз, жөн өчүрүп коебуз. Аллаху акбар. 2 жол кылдык да. Үчүнчүсүндө Аллаху акбар деп туруп анан колду байлайбыз. Үчүнчүдөн себеби кыраат кылынат. Кыраат кылынган жерде кол байланат. Аузу бисмилла деп буну имам окуп кетет. Арттагы муктади уюган адам аузу дагы окубайт, бисмилла деле окубайт. Ман кана лахул имам фа кираатул имам лахул кираа. Кимдин имамы болсо, имамдын окуп берген кырааты анын деле кырааты болот деп пайгамбарыбыз айткан. Ошондуктан имам Азам рахимахулланын Абу Ханифа рахматуллахи мазхабы боюнча имамга уюгандан кийин артта кыраат кылынбайт. Фастамиу лаху ва анситу окуп атканда толук кунт коюп унчукпай туруш керек. Ошону айт намаз окулат. Биринчи рекет ушу менен бүттү. Кадимкиде рүкү сежде кылып 2ге турдук. 2ге турганда кадимкиде эле окуйбуз. Бисмилла окулат, фатиха окулат, замсура окулат. Буну имам окуйт, муктади окубайт. Анан рүкүгө кетерден мурун дагы 3 жолу такбир кошулуп калат. Сүрө бүткөндөн кийин Аллаху акбар колду таштап, Аллаху акбар колду таштап, анан Аллаху акбар деп туруп анан кийин не кылабыз? Рүкүгө кетип, анан ошо менен намаздарды аяктайбыз. Анан жума намаздан өзгөчөлүгү, жума намазда парзга чейин хутба окулат го, минбарга чыгып. Айт намазында айт намаз окуп бүткөндөн кийин анан хутба окулат. Хутба окуп, бир Кур'ан окуп, жамаат келип калгандан кийин жалпы дуа кылып, тынчтык, амандыкка, анан кийин иншалла тарап кетебиз. Кийинки адеби хутбеке убакыт, хутба болуп жатканда адам, имам элдерге туруп кайрылсын жана адамдар дагы өз орунда кыймылдабай отурсун. Hazreti Abu Said Khudri radıyallahu anh aytat, "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla fa awwal shay'in yabda'u bihi as-salatu thumma yansarifu fa yaqumu muqabila an-nas wa an-nas julusun ala sufufihim." Rawahul Bukhari. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orozо жана курбан айт болгондо намаз окуй турган жайга чыгат эле. Эң биринчи баштаганы намаз болот эле. Демек азан жок, калмат жок, эчтеке жок, намазды биринчи баштачу. Андан кийин намаздан бошонуп туруп, элдерге бетме бет, элдерге жүздөнүп туруп турат эле да, адамдар өз саптарында, ордуларында олтурат эле дейт. Демек баары чогула калып келе калмай жок, өз ордунда отура берет, имам чыгып туруп анан кийин хутбаны минбардан хутба берет. Жана ошо хутбанын ичинде садакай фитрдин, курбан айт болсо курбанчылыктын пайдаларыны айтып берүү бул деле сүннөт болуп эсептелет. Эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо, курбан айтта курбанчылыкты намаз окуган жерде муздаса деле болот. Бирок бизде андай шарт эмес, үйлөрдө, башка жерлерде муздалат. Ошондой урматтуу туугандар, ошолорго иншалла сиз менен биз аракет кылалы. Анан дагы бир суроо, көбүнчө эле бардыгыбызда бул суроо пайда болот. Рамазандан кийинки 6 күндүн орозосу боюнча, Шаввал айында. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман сама Рамадан, сумма атба'a ситта мин Шаввал." Кимде ким эгерде Рамазандын орозосуну кармаса, андан кийин Шаввал деген мындан кийинки ай келатат, ошо кийинки айдын 6 күнүнү ээрчитип туруп кармай турган болсо, анда өмүр бою орозо кармаганын сообун алат дейт.
Ömür boyu сооп берилет экен. 6 күн кармап кое турган болсок. Эмне үчүн пайгамбарыбыз мындай деп айтты? Бунун да өзүнүн философиясы бар. Себеп дегенде ар бир жакшы иш эң төмөн деңгээлде берилгенде, эң аз берди Алла Таала дегенде, бир жакшылыкка 10 эселеп берет да. Сооп ишти бирге бир албайсыз. Алланын мээримдүүлүгү ошондой чексиз. Ман жаа бил хасана фалаху ашру амсалиха. Ким бир жакшылыкты алып келсе дейт Куранда, ага 10 эселеп туруп берилет дейт. Анан ихласыңыз канчалык, калыс Алла үчүн окугансыз, Алладан коркуп окугансыз, сүннөт, илимге лайыктуу кылгансыз, ага жараша дагы көтөрүлүп кете берет. Бир намазга бир деңгел бербейт. Намаз бүткөндө жамаатта ар ким ар кандай сооп алып калабыз. Алыс менен биз ички дүйнөбүз, ихласыбыз, илимибиз, сүннөтүбүзгө жараша болот. А бирок эң азы 10 эселеп берилет экен да. А күнөө бирге бир, эгер жазылган болсо, тооба кылбаган болсочу, күнөөгө эселентип берилбейт. Алланын мээримдүүлүгү да. Демек, ким ороза кармаса Рамазан айда 30 күн, андан кийин Шавал айында 6 күн косса 36 күн, өмүр бою ороза кармаганын сообун алды. Себеп 36-ны 10го көбөйтсөк, канча чыгат? 360 болуп чыгат. Бир жылда 365 күн бар. 5 күн болсо бул орозо кармоо тосулган арам күндөр. Ороза айт, Курбан айт, Курбан айттан аямы ташрих деп коет, 3 күн эт кургата турган күндөр деп коюлат. Ошол күндөр 5 күндө ороза кармоо арам. Алланын мейман достугу болуп атса, жегиле ичкиле деп атса, сен жок, я Алла, мен кабыл кылбаймын, мен орозомун деген бу жинди таквачылык. Ал арам болуп калат. Ороза кармалбайт ал күндөрү. Демек 360 күн бир жыл бою ороза кармады деген соопту алып калат экен да. Ким Шавал айынан 6 күн улап кошо турган болсо. Азыр көнүп калдык, денелерибиз көнүп калды, организм көнүп калды. Келиңиздер иншалла ушуну улантып туруп үзбөстөн кармап коелу. Бирок эмне кылат экенбиз? Эртең ороза кармабайбыз. Эртең ороза кармаш арам экен. Эгерде казасы бар болсочу, ушул 2021-дин казасы бар. Көбүнчө мисалы аялдарда үзүр болот, башка болот, каза болот. Эркек киши сапарда болуп калат, ооруп калат, башка болот. Казасы барлар анда биринчи казаны кармасын да, андан кийин нафилди кармасын. Жакшыраак. А нафилди кармап алсачы боло берет. Эң жакшысы 6 күн катардан кармап бериңиз. 14, 15, 16, 17, 18, 19 майлар кылып туруп катар кармап бериңиз. Болбосо 1 айдын ичинде кармап бериңиз. Анда деле соопко илише бересиз. Толук өмүр бою ороза кармаганын сообун аласыз. Аллахым барыбызга иншалла амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.